Экономика жана коммерция министрлиги оюн-зоок ишине лицензия берүү үчүн акы төлөнүү белгилөө жөнүндө министрлер кабинетинин токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат. Токтом долбоорунун негиздемесине ылайык, оюн-зоок иш жоопкерчилиги чектелген коом же жабык акционердик коом түрүндөгү юридикалык жактар гана жүргүзүүгө укуктуу. Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин киреше бөлүгүн толтуруучу булактардын бири болоорун эске алуу менен оюн-зоок ишинин түрлөрүнө төмөнкүдөй тарифтерди белгилөө сунушталат. Республикалык маанидеги шаарлардагы казинолор, онлайн казинолор, электрондук казинолор үчүн 840 миң эсептик көрсөткүчтөгү 84 миллион сомго барабар. Ошондой эле Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарындагы казинолор, онлайн казинолор, электрондук казинолор үчүн 420 миң эсептик көрсөткүч, башкача айтканда 42 миллион сом өлчөмүндө. Баткен, Нарын, Ысык көл жана Талас облустарында 25 миллион сом өлчөмүндө. Оюн-зоок автоматтар залдары үчүн 42 миллион сом болсо, букмекердик конторалар жана лотереялар үчүн 10,5 миллион сомго барабар. 'Бишкекте бүгүн 28 июлда саат 7:40 чамасында номер 105 маршруттук таксинин катышуусунда жол кырсыгы орун алды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Сухья Батыр менен Юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде маршрутка бурулуп жатып, Volkswagen Passat унаасы менен кагышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча маршрутканын 4 жүргүнчүсү жабыркаган, алар ооруканага жеткирилди. Окуя болгон жерде кайгылуу кызматкерлери иш алып барып, кырсыктын себептери такталууда. 28 июлга караган түнү Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Өмрөкунов көчөсүндө жайгашкан кафенин жабык залы, жайкы тапчандарынын чатырлары 6 муздаткыч күйгөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Ошондой эле тамактануучу жайга жакын жайгашкан кийим сатуучу дүкөндүн чатыры, кийим-кечилер жана имараттын ички жазалгасы күйгөн. Өрттү өчүрүүгө жалпысынан 6 бөлүм тартылып, өрт саат 2:50 чамасында чектөөгө алынып, 4:38 толук өчүрүлгөн. Такталган маалыматка ылайык, өрттүн жалпы аянты 250 чарчы метрди түзөт. Жабыркагандар жок.